Kur'an menen sünnetten dalil var, albatta var. Kur'an-ı Kerim'din El-Ahzab suresinin 40. ayetinde Kuday Teala aytat: "Ma kana Muhammedun aba ahadin min ricalikum, velakin Rasulallahi ve hatamen nebiyyin." Muhammed deydi, sizlerden birinlerin atanar emes deydi al deydi. Birok al Allah'ın elçisi jana paygambarlardın möөрü деп айтат. Атаңар эмес дегени кандай? Бул Мухаммед пайгамбарга көрсөтүлгөн урмат, атаңа көрсөтүлгөн урматтан дагы жогорураак болуш керек деген маани келип чыгат. Пайгамбарыбыз алейхиссалам өзү хадисинде менин аялдарым энеңер болот деди. Демек Мухаммед пайгамбар бизге аталык макамда. Бирок атабызга кээде урматтуу бир тууганым катуу айтып алышыбыз мүмкүн. Ага биз күнөөкөр болобуз, урматтуу бир тууганым. Бирок атага көрсөткөн урматтан дагы жогорураак пайгамбарлык макам бул кишиге көрсөтүлүшү керек. Атабыз кат айтып алган болсо, ага катуу айтпайбыз, бирок кат айткандык сөзүнө ээрчибестен туура жолду карманабыз биз. Эгер атабыз туура эмес иш кылып аткан болсо, ага катуу айтпайбыз, бирок ошол туура эмес ишти ага ээрчип кайталабайбыз. Биз ал кетирген каталыкты кайра кайталабайбыз. Ал эми Мухаммед пайгамбар алейхиссаламды урматтуу бир тууганым бардык сөзүндө ээрчийбиз. Молдон айтканын кыл, кылганын кылба деп атабыз деле мына ушундай. Ката кылып калса, туура сөзүн аткарып туруп, анан ката кылганын кылбайбыз. Алымдардыгы дагы мына ушундай. Айткан туура сөзүн угабыз, бирок адашып ката иш кылса аны ээрчибейбиз. Ал эми Мухаммед пайгамбарды толук түрдө ээрчи, анткени бул киши катачылык кетирүүгө анын укугу дагы жок, ага Кудай Таалам урматтуу бир тууганым мүмкүнчүлүк дагы берген эмес. Ал эми сүннөттө пайгамбар алейхиссалам кантип айтат? Бул хадис имам Бухари, имам Муслимде келет. Инна масали ва масал ал-анбия'i min qabli камасали ражулин бана байтан фа ахсанаху ва ажмалаху илля мawdi'a labinati min zawiyatин. Мени менен менден мурдагы пайгамбарлардын мисалы дейт. Бул мындай мисал дейт. Бир адам бир үй курду. Үйдүн курулушун көркөм кылыш мечитте кылып курду дейт. Бирок бурчунда бир кирпичтин орду, бир таштын орду бош туруп калды. Калганын барын бүтүрдү, мына ушул таштын ордун бүтүргөн жок дейт. Фажа'ала ан-насу ятуфуна bihi wa ya'jabuna lahu wa yaquluna halla wudi'at hadhihi al-labina. Үй бүтүптүр, сонун үй бүтүптүр деп көргөнү келгендердин бар тегеренип көрүп, таанышанып, эстер ошлеке, ягы ооз ачылып жабылбай, аны карап, буну карап отуруп, аттиң-ай, үйдүн курулушу мына ушул кирпичтин ортолукталып калса, ошол таш ордуна коюлуп калса, ошондо сонун болмок экен, аттиң-ай, калган жеринде айып жок экен деп айтып, үйдү тегеренип, таң калып олтурушту дейт. Кала фа'ана лабинату ва ана хатаму набийин. Ошол жана коюла турган таш мен пайгамбарлардын эң акыркысымын деди. Мухаммед пайгамбар келгенге чейин пайгамбарлардын көркөмү, пайгамбарлардын кооздугу көркүнө чыкпай туруп, Мухаммед пайгамбар менен толукталды. Андан кийин келе турган пайгамбар бул пайгамбар эмес. Ал пайгамбар да өзүн айтса бул деген жалганчы, ага эч кандай маани бербеш керек. Демек, менден кийин башка пайгамбарды күтпөгүлө. Башка хидаят туура жолду издебегиле. Кудай Таала мени менен бул шариятты толуктады, андан кийин башка нерсе келсе, бул ашыкча нерсе болуп калат деди. Демек, коомчулуктагы кайсы бир проблеманы чечүү үчүн, кайсы бир ооруну чечүү үчүн исламдан башка жолду издебегиле. Башка бир пайгамбар чыгып силерге жол таап бербейт, мына ошол пайгамбардын жолу менен кеткиле дейт. Адамдардын жашоосу, дүнүйөсү, акырети үчүн эң керек боло турган нерсе мына ошол динден башканы кармай тургандар, алар адашып кеткендер деп урматтуу бир тууганым мына ушинтип биздин аалымыбыз доктор Мухаммад Абдулла Дарраз мына ушинтип айтат. Ал эми акыл эске салганда деле урматтуу бир тууганым, Аллах Таала Адам алейхиссаламдан баштап бардык пайгамбарларга эмне динди жиберди.
ар бир доордо ошол доордун акыл-эсине, ошол доордо илими жетишкендикке, техникалык прогресстерге байланыштуу утур чоңойтуп, утур көбөйтүп, адам акыллай көбөйтүп олтуруп, акырында Куран менен чекке жеткизди. Мына ушуну менен чака куюлуп аткан сүт толугу менен толду, ашча куйса ашып кете турган болуп калды. Мындан кийин башка бир жаңы пайгамбарчылыкка муктаждык калган жок. Бул инсаниятка берилген түбөлүктүү пайгамбарчылык болуп калды. Жана мына ушуну менен адамзаттын бактылуулугу, урматтуу бир тууганым, кепилине келди. Мусулмандардын бардыгы Мухаммед пайгамбардын пайгамбарчылыгы акыркы пайгамбар экендигине ижма кылышты. Бир дагы мусулман алымы мындан кийин башка пайгамбар келет деп айткан жери жок. Мухаммед пайгамбардан кийин башка пайгамбар келбейт деп алымдардын бардыгы бир ооздон макул дешти. Ислам дининен кийин башка дин келбейт дегенге дагы алымдарды бардыгы бир ооздон чечим беришти. Мухаммед пайгамбар акыркы пайгамбар, анын дин акыркы дин, андан башка дин келбейт деген этикат, ынаным, түшүнүк биздин динибизде зарыл маселелердин бири болуп калды. Кээ бир маселелер бар, аны кээ бирибиз кармайбыз, кармабайбыз, түшүнөбүз, түшүнбөйбүз, өтө зарыл маселе эмес. Бирок кээ бир маселе өтө зарыл. Мисалы үчүн, урматтуу бир тууганым, 5 мал намаздын парз экендиги өтө зарыл маселе. Ажылыктын парз экендиги өтө зарыл маселе. Зекеттин парз экендиги өтө зарыл маселе, урматтуу бир тууганым. Бирок ошол учурда мынчалык зарыл эмес, экинчи пландагы дагы жакшы маселелер бар. А бирок биринчи пландагы диндеги зарылчылык менен милдеттүү түрдө билине турган маселелердин бири Мухаммед пайгамбардан кийин башка пайгамбар келбейт деген сөз. Кимде ким Мухаммед пайгамбардан кийин башка бир пайгамбар келет деп даава кылып доогер болсо, же Мухаммед пайгамбардан кийин келген бирөөнү ушул пайгамбар деп ошого ишенип этикат кыла турган болсо, анда бул адам жалганчы жана капыр болуп эсептелет. Бул эреже. Мухаммед пайгамбардан кийин дагы мен пайгамбар чыктым деп бирөө айтса, же андан кийин дагы жаңы дин келди, жаңы дин түзүп атабыз дей турган болсо, бул урматтуу бир тууган мусулман эмес.